Ассаламу алейкум достор, баарыңыздарга чоң салам. Мына Агаяга келсек, погода бузулуп, кар жаап атат. Бизге мурда күнү кечинде келгенбиз, көчөгүн эс алдык. Бүгүн тракты бир сыйра от алдырып көрөлү. Где-то 2,5-3 жумага жакын от алган жок. Суук азыр минусовой градус. Тракты от алдырып, бир сыйра эртеңкиге даярдап. Анан Исламдын дагы трак бузулуп калыптыр, азыр тракты үйдүн жанына алып келет. Экөөбүз оңдойбуз. Бир запчасы бузулуптур. Азыр дилерге барып, запчасы алып келет. Экөөбүз суукка карабай оңдогонго аракет жасайбыз. Анткени дилерге жасатса, алар ар бир турган саатын акчалай берет, $170. 5 саат турса, уже $700-800 лишний төлөнүп калат. Эгер запчасты сатып алып, бир $300-400 өзүбүз жасап койсок, анда ошо $700-800 эконом болот. Азыр чогуу Машкага баралы. Мына Машка турат. Флориданын жап-жашыл болгон сонун погодасынан кийин Агаяга келсек, Агаяда кар. Азыр тракты от алдырып көргөндө кандай от алат экен көрөбүз достор. О, бисмилла. Трак от албай калса, достор, азыр трак от албай калса, анда перекуривать этиш керек. Бисмилла. О! Сразу от алды. Аккумулятор жакшы состояниеде экен. А то мындай суукта кээ бирде көпкө туруп калса трак от албай калат. Тракты от алдырганда ушинтип кызыл светтин баары күйүп, пипилдеп турат. Могу воздухтар уже акырындан көтөрүлүп 60ка жеткенден кийин пипилдек токтойт. Андан кийин өзлөрү 120-125ке чейин жетиш керек. Жакшы трак от алды, Кудай буйрса. Азыр деген калыңыраак кийиниш керек. Калыңыраак кийинип, эски кийимдерден алып, анча-мынча запчас, лежактардын баарын алып алып, Исламдын трагын оңдойбуз, достор. Сиздерге да бир сыйра көрсөтөбүз. Терезелердин баары тоңуп калыптыр, печканы жылыткандан акырындан эрийт. Кызыл Машканы сагындык. Адисей жакшы барып келди. Жигиттерди айтып калат. Кандай Адисей кандай машина экен деп. Адисей абдан жакшы машина экен, семейный машина, үйдөгүлөр артына жатып алып атты. Бир да жолу дың деген жок. 3,5 майл жүрдү. Ошондо километрге эсептегенде биз эс алып жүргөндө бир 5,5 километр жүрүп келдик. Бензинге бир $600-700 кетти. Так, Машканы даярдап койдук. Эртеңки жумушка даяр. Достор, Ислам үйдүн жанына келмек. Трака бардым дейт, бирок трак от алып, воздуху толбой атат дейт. Воздух толмоюнча трак жүрбөйт, тормоздору кое бербейт. Мен Исламга бармай болдум, азыр чалып сүйлөштүк. Диллер деген, Пайлот деген тракстаптын жанында, бул жактан 12 майл. Запчастардын баарын алып алдым, жылуу кийим алып алдык. Так, ременди тагыналы, достор. Америкада обязательно ременди тагынып алып жүрүш керек. Бул деген полицейскиден коркуу эмес. А так өзүбүзгө керек. Безопасность деп коет да. Бизде Адисейде могу жерде snow деген жер бар экен, кар деген сөз. Ошол кнопканы басып койсок,
машина аябай сонун жүрүп калат экен. Тайгакта дагы плотно тайгаланбай жакшы жүрүп калат экен, рас. Бирок скоросу кичине азайып калат экен трассага чыкканда. Трассага чыкканда жердин баары кара. Азыр сиздерге көрсөтөм. Бул жакта кар жайым дегенде бул погоданы аябай жакшы билишет Америкада. Мегайт эткен машиналар аркасына туз салып алып, асты болсо сүргүч болот. Астын сүрүп, аркасынан туз чачып кете берет. Достор, мына трассага чыктык. Биздин үйдүн жанынан 70-чи жол өтөт. 3 полоса. Абдан жакшы жол. Джорджия штатынын Атланта шаарына окшоп, жолдордо тешик-пешик жок. Жолдун состояниясы кычырайт. Биздин үйдүн жанынан 2 трак-стоп бар. Бирөөсү 4 майл, бирөөсү 12 майл. 12 майл жер чоңураак трак-стоп, жанында диллер бар. 4 майл жер жакын, бирок аяк кичинекей болгондуктан место жок калат. Мен үйдүн жанындагы паркингке коем үйгө келген сайын. Ислам болсо үйгө келгенде ушу 12 майл жердеги Pilot деген трак-стоп коюп коет. Анан жубайы машина менен алып кетет үйүнө. Менин жубайым пока машина айдай элек, үйрөтүш керек. Анан права алгандан кийин биз да ошондой трак-стопко бекер 2 күн коюп, 3 күн коюп, жумушка чыгарда үйдөгүлөр жеткизип койсо андан ары кете беребиз. Кайра келатканда мен келетам деп койгондо көп тракстердин инилери, жубайлары машина менен барып тозуп алышат. Ошондо паркинг бесплатно болот. Мен азыр паркингке өзүңүздөр билгендей $140 төлөйм айына. Бул деле өтө чоң акча эмес. Чикагода бир 250 паркинг. Нью-Йоркто $350 төлөчүбүз. Эртең погода кандай болот билбейбиз. Ушундай кар жаганда кичине кыйынчылыктар пайда болот трак айдаганда. Чоң жолдордон кыйынчылык жок. Негизинен айыл жеринде кичинекей базаларга барганда кээ бирде ичин тазалабай калышат, анан күтүп калабыз. Өткөндө Мерлендте да көрдүңүздөр, 2-3 күн кар жаап, тракстердин баары кыйналып, соляркалар түгөнүп, тыгылып капталга. Жолдун капталдарында туруп калган тракстерди көрүп аттык. Бирок Америкада деле көп күн сайын кар жая бербейт. Кыш убакта бир биздин Агаяда бир 3, 4, 5 жолу кар жаап коет. Мына бул жерден биз 70 менен айдасак болот. Биз азыр анча-мынча скоросту көбөйтүп 75 менен айдап кетип бартабыз. Бир чети Ислам алып келмек, үйдүн жанына алып келип тракты оңдогондо мен деген запчастымды алмаштырбай калмакмын. Өткөндө мен Колорадого баратып сиздерге көрсөткөм, ошол диллерди. Бир сыйра көрсөтүп, ичинен эйр драйерди алгам. Жаңы эйр драйер менен анча-мынча тасол, анча-мынча запчасть алганда $700 бирдеме болгон. Реситин дагы сиздерге көрсөткөм. Ошондо булар айтып калган, эски эйр драйерди алып келсең $200 кайра кайтарып беребиз деп. Ошол алмаштыргандан бери эски эйр драйер тракта жаткан. Азыр алып алдым. Реситин да алып алдым. Азыр ошол дилдерге кирип, эски запчастьты берип, реситти көрсөтүп, анан $200 карточкама түшүрүп алам, достор. Ошондой трактарды жакшылап караш керек. Жолдон бузулган азап болот. Ошон үчүн үйгө келгенде бир күн кетирсеңиздер дагы жакшы бир механиктерди таап алып, тракты жолго даярдап алып чыккан абдан сонун бир топ акча экономия болуп калат. Бул ушу Америкада трак оңдогон абдан кымбат. Биз механиктерге бар оңдоткондо алар ошол шаптын ичинде 3 саат жатып калат, 5 саат жатып калат, ошого акча ала берет. Мо дилерди өткөндө мен сурагам. Машина оңдогондо ошо ала турган акчаңар канча десем, саатына $170 алабыз деген. Анан Исламга да айтып, жана экөөбүз кезип калдык үйдүн жанынан. Дилерге оңдотуп эмне кыласың? Андан көрөк жүрү экөөбүз эле оңдойбуз. Лишний акча бир $700-800 экономия болуп калса да жакшы да. Bir aylık produktunu alıp, толтура
керектүү нерселерди бүтүрүп аласың десем макул деди Ислам. Мына келип калдык. Мына Pilot деп турат. Дизель 390, бензин 2.99 экен. Мен сиздерге көрсөтпөдүм эле, ушул жакта сатылып аткан трактор дагы эле турат. Жалаң жаңы Volvo'лар экен. Азыр Исламга кезигебиз дагы, запчасти өткөрүп коюп, трагын оңдойбуз. Америкада кызыл свет күйүп турса, светофор оң жака бурулганда болот, бирок помеха жок болсо. Мына дилдердин ичине келтебиз, ар жагында болсо Pilot. Азыр дилдерге кирели дагы. Дилдердеги трактор, мыякта сатыла турган трактор, ичинде оңдото турган трактор. Исламдын трагы кайсы болду экен, азыр карап көрөбүз. Мына Исламдын трагы. Азыр маңдайына барып токтотом. Так, өткөндө могу компрессор алмаштырылыптыр. Компрессор воздух күлүп атат, бирок могул жерден воздух чыгып атат, ылдый жагынан мына бассам чыкпай калды. Системага воздух толбой атат. Эмнеге толбой атат, билбей атабыз, дилдерге эле калтырыш керек го. Биз айтып аткан жана левелдин, уровенин кармай турган нерсе. Могу трактын ылдый жагында болчу да. Азыр могул жерден көрсөтсөм болот. Мына могул жер, могу темир. Тияктан воздух келип, анан могу уровень көтөрүлүп, трак көтөрүлүш керек болчу. Биринчи системаны оңдоп алыш керек, андан кийин бул запчасти алмаштырыш керек болуп калды. Ошондой достор, анда дилдерге эле калмай болду. Анан дилдер оңдогондон кийин запчасть алмаштырылат. 780. Достор, ушундай мотор DD13 жашыл, воздушный фильтр. Fuel фильтр, ар бир май алмаштырылган сайын алмаштырылат ичиндеги фильтр. Азыр кечке от алдырып турдук, от алдырсак дагы воздух толбой атат. Мен жана өзүмдүн трагын көрсөткөндөй, трак от алганда, 60-ка жеткенде светтердин баары өчүп, анан воздух толо баштайт, анан 125ке чейин барыш керек болчу. Азыр барбай атат, мына дилдер 417 деп номер таап коюптур. Мен ойлогом, тиги запчасть алмаштырып эле кетебиз го деп. А так 780 абдан кенен. Мына 2 спальник үстүндө, анан ылдый жагында. Ислам тракты аябай жакшы карайт. Ичи жылтырайт. Мыякта болсо шкаф, тиякта болсо микроволновка, мыякта холодильник болуш керек болчу, холодильник жок экен азыр. Бул болсо припес, изипес дейт, толдон өткөндө акча төлөнөт. Бирөөсү болсо wait stationге кирерде жашыл свет күйсө кирбей өтүп кетебиз. Качествосы дагы, качество дейм да, состояниясы абдан жакшы. 2015-жылкы Volvo 780 достор. Трактын ушундай бузулганы абдан жаман. Бул жакта дагы бир трак келиптир. Бул да Volvo жаңысы экен. Бул дагы ремонтка алып келиптир. Олардын баары ремонтко келген трактор. Тетиги компрессор капкара болуп турбай, ошо компрессордон воздух чыгыш керек болчу да, системаны толтуруш керек болчу. Ошол өткөндө алмашылыптыр, а может ошол жакшы воздух бербей атат, үйлөбөй атат. Ана могу валв деп коет экен да, воздушный валв деп коет экен. Ушул аркылуу могул деген компрессор баягы воздухту үйлөп атканда определенный воздух жетиштүү болгондо анан
токтотуп турат экен да булчу. Исламдык мондай воздушный подушкасы бар, бизде жок. Бул деген жумшак кылат экен тракты дагы бир топко. Рулевойдагы кээ бирөөнүкү шалкылдап калат. Исламдык аябай бышык экен. Жакшы экен. Брейк чембер деп коет. Амортизаторларды да убагында алмаштырып туруш керек. Анан бир ресор болот. Ушундай достор, трак оңолбой калды. Азыр Ислам ичине кирип кетти. Мына KG Group, бул дагы кыргыз мекендештердин эмеси, компаниясы. Мына американский желек тагып коюптур. Воздух толгондо воздушный подушкалар каралычы бош. Булардын баары тырсыйып толуп, анан трактын аркасы көтөрүлүш керек болчу. Багы кичинекей, негизи карачы кичинекей. Могу бактан экеси болот, кээ бирөөнүкү тээка чейин болот. Абдан кичинекей бак. Экөөнү бириктиргенде 150 эле галлон. Менин бир эле багым 135 галлон. Достор, мына Исламдын трагы калды бул жакта. Булар диллер эртең оңдой эстейт. Аз биз чыгып могу диллерге барып, өткөндө алган запчасти алмаштырып салалы. Исламдын Toyota Camry'си. Азыр бул Pilot'ка кетти. Мен аркасынан Pilot'ка барам. Могул жерге токтойбуз. Ескисин өткөрдүк, акчасын кайра карточкага түшүрүп коюшту. Ашып кетсе 2 мүнөт кетти. Өткөндө бул жакта бир машина турду эле. Буушуну дагы бир башка бир машинаны киргизип коюптур. Эмнеге жаңысын койбойт билбейм. Азыр тракстапка баралы, Ислам ошол жака кетти. Бахрам деген жигит дагы келиптир. Филадельфияда жашайт, мурда IT-де иштечү, анан IT-нин акчасы аз деп тракка кеткен достор. Анан машинасынын неси бузулуп атат дейт. Бир запчасы бузулуп калып, бул диллерден алышыптыр, азыр экөө алмаштырып атат. Биз дагы барып жардам берип коелу. Үйдү көздөй кеттик. Азыр Ислам трейлер алган. Ошо трейлерди көрөк өтөбүз. Анан үйдүн жанына барсак Бахрам келет. Машинасынын термостатын алмаштырабыз трактыкын. Бахрамдыкы дагы 780 экен. Точно Исламдыкындай трак экен. Ислам болсо трейлерди бу Speedway деген заправкага калтырыптыр. 2005 жылкы тракты 20 миңден ашык доллар калыптыр. Мен алганда 2012-2013 жылкы трейлерлер бар болчу. Ошолордун баалары бир 13 миң тегерек болчу. Ошондо алып кой деп айткам Исламга. Албай коюп, башка трейлер алыптыр. Азыр көрөбүз кандай трейлер экен. Мына достор, 2005 жылкы трейлер. Бирок состояниясы абдан жакшы экен. Эшиктерди плотно жабылат экен. Бул жагы эшик ачылгандан кийин бул жака бекилет экен. Могул жерге илинет. Астын баары состояниясы жакшы экен. Азыр воздух жок. Воздух толгондо көтөрүлөт. 2005 болуп алып 2013-2014 эле экен. 2015 эле экен астын баары. Томсон дегенби? Я. Стоктон деген трейлер экен. Анан жакшы жери запаскага да местасы бар экен. Мояка 2 дөңгөлөк салынат, чынжыр менен байлап коет.
жүрө берет. Лендинг гейрлер дагы бүт крастетилип абдан жакшы состояние экен. Анан мен жана сиздерге айткан фисфул ушул жака кирет да. Атайым мондай тагып туруп замок менен бекитип коет, анан муну товинг кылып сүйрөп кете албайт да. Жакшы оокат алып коюш керек. Ато трейлерди калтырып кетсең сүйрөп кетишет. 2004 деп турат, бирок 2005 деп саналат да. Мияка болсо трейлердин документи салынат. Жакшы трейлер экен, Ислам жакшы трейлер алып алыптыр. Состояниясы абдан жакшы экен. Дөңгөлөктөрдүн состояниясы да жакшы экен. Молар брейк чемберлер. 4 брейк чембер болот ар бир дөңгөлөккө. Амортизаторларын алмаштырып койсо, воздухта чыкпайт экен дейт. Астындагы жыгачтардын бүт баарынын состояниясы жакшы экен. Кут болсун трейлер. Өзүң трейлериң болгон жакшы да. Ар кимге жалдырабай иштеп жүрө бересиң. Жакшы. Эми колдон келсе моларын кырып-сырып бир сыйра крастетип койсо болот. Достор, мен да видеолорумда айткам, трак менен трейлерлер кымбаттап атат деп. Дагы жакшы Ислам көпкө издеди, бир 2-3 ай издеп, жакшы трейлерге туш болуптур. Мына 2005 жылкы трейлер $20,000. Биз пока трейлерди көргөнчө, мына Бахрамдагы трак менен келип калды бул жака үйдүн жанына. Мына бул Walmart деген супермаркет. Биздин үйдүн жанында ушундай паркинг бар. Walmart'тын трактар келип эс алып, Walmart'тан товар алып кете беришет. Биз Бахрамдын трагын оңдогонго жардам берип, термостатын алмаштырып, үйгө кирип сыйлап коелу. Достор, мына Volvo 670-тин термостатын алмаштырып атабыз. Алмаштырыш үчүн радиатордун астында мондай жер бар экен, атайын шлангты сайдык. Шлангты сайгандан кийин бул жака тасол агып атат. Тасолду азыр жарымына чейин, уровеньге чейин агызабыз. Агызып туруп, анан термостат деген могу мотордун үстүндө шланг турат. Шлангда 4 болт кармайт экен. Ошо 4 болтту чечебиз. Жаңы термостат бар, анан салабыз, анан кайра обратный чогултабыз. Мына 670. Ачкычтын баары даяр. Ана көрсөтүп коелу. Мына термостат ушундай болот экен да. Бул эскиси өлгөн термостат. Да, эски старый. Эми азыр жаңысын салабыз, Кудай берсин. Эмне сүйлөт болду экен мында? Вот здесь вот трется. И просто от старости, наверное. Келем, жаңысын салалы. Не алыш керек? Калган шланг резинканы алып чыгыш керек. Резинка да барбы? Мына бул жаңы термостат, Бул жок жаңысы. Демек, каякта жасалыптыр. Colors, forms. Майлап койдум тегерегин. Резинкасы менен чогуу эле салып атам. Ушуну салабыз дагы, тигинсин бекиттирип 4 болт менен тартып салабыз, анан тасолду куюп салабыз, Кет дегенде баштадык. Термостат, жаңысы. Желательно без разницы кандай салсаң саласың. Так, азыр мен кармап берейин, жакшылап фонарикти. Достор, мына акыркы штрихтер калды. Мына мондай инструменттер болгон жакшы, ачкычтын ар кандай түрлөрү. Эски термостат мусорга кетет. Бул Америкада кереги жок эски немелер. Азыр эң негизгиси биз могу тасолду кайра радиаторга куюшубуз керек. Мыякта 5-6 галлон бу.
Ана мондай шланг болот экен, ошо моягын тартып туруп, радиатордун астындагы жерге сайганда анан кетет экен тосолдун баары. Мунусун чыгарып койсоң уже токтоп калат. Ислам болуп, Бахрам болуп почти алмаштырып бүттүк. Мына бул трак меникине окшош экен. Мен жана 780 го дегем 670 экен. Бул дагы Volvo. Это с какого года? 16-го года. И пробег? 945 тысяч. Оу! На трейлери дагы ушундай экен. Бул өзү деген меникине караганда 1 жыл жаңы экен, бирок 996 000 майл жүрүптүр. Миллион болгону калыптыр. Мен көп трактарды көргөм, Volvo'ларды. 1 миллион 300, 1 миллион 400 жүргөн. Трейлери абдан жакшы состояниеде экен. Бахрам өзү Пенсильванияда жашайт. Мен сиздерге айткам. Пенсильванияда ошо Бахрам деген жигит жашайт, айтишник болуп иштейт деп. Жакында Пенсильваниядан экзамен тапшырып, тракка тапшырып, правасын алды. Болгон 2 ай болуптур. Жаңы жумушка чыгаардын астында ушул тракты сатып алып, анан жумушка чыгыптыр. Анан жардам берип, термостатын алмастырып берет атабыз. Биздин үй тиякта. Мен кошунам Ислам үйүнө кирип, жакшынакай узатууга чыгып чыктык. Азыр Исламды Бахрамды узатабыз. Трагын жасап берип коюп. Ушундай достор. Караван логистик. Так, достор, булардын деген эмеси жарасы жеңил экен. Бул тосолду радиаторго куйуш керек. Мондай эле канистрдин уягын кесип, ана бул ичине салынат экен да мындай, Ислам? Да. Мына ичине салсак, ичи тосолго толуп калат экен. Всё. Анан тияктан радиаторго куя берет экенбиз. С этой стороны. Достор, ошентип Бахрамдын машинасын оңдоп бердик, жолго чыгардык, узаттык. Биз болсо Ислам экөөбүз үйдү көздөй жөнөдүк. Ислам эртең машинасын оңдоп бүтсө бүрсүгүндө чыгам дейт. Мен болсо эртең Кудай буйрса, же болсо бүрсүгүнө чыгабыз. Көпкө эс алганда жаман экен, жумушка чыккым келбей калат экен. Баардыгыңыздарга чоң салам. Кийинки видеодон жолугушканга чейин достор.